жолдорду даярдоо боюнча быйыл мынагу пробка маселеси да абдан курч турат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө 9 көчөнү оң жакка кайрыла турган поворотторду светофор кайрылып кете турган 5 светофор правый поворотторго биз проект жасап койдук. Муну жакын арада бир жуманын ар жак бер жагында биз баштайбыз. Ушундай иш-чараларды жасап атабыз. Андан мен дагы шаардыктарга былтыр айткам, ушу Бишкек шаарында 4 транспорттогу развязка болот деп. Ошол развязканы биздин шаардыктар мүмкүн күтүп жатышат. Мен айтып коеюн, бир аз кечигип атат. Себеби бул акча маселеси 3-чү фаза Кытай гранттын эсебинен чечилген. Биздин президентибиз гос визит менен Кытай эл республикасына барганда, жерден Кытай мамлекет башчысы менен жолугушканда да ушул маселе көтөрүлгөн. Ошондо а киши дагы өзүнүн сөзүндө ушул биздин инфраструктурага берилип аткан грант жөнүндө айткан болчу. Биздин автобустар жөнүндө ушул боюнча сөз болгон. Биз ошо Кытайга барганда урматтуу президент менен ошол заводду көрүп келгенбиз. Өтө бул чоң холдинг. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө 500 автобусту даяр кылып коюшту.